Мурза Гапаров. Эки рет гүлдөөчү алмалар. Аңгеме. Алардын үйү тар болгондуктан бала кыш иши менен печтин астындагы бурчта мышыкча бүгүлүп, сыр көчкөн полдо жатып чыкты. Ага качан күн жылып, ачык асмандын астында жашаса боло турган мезгил келер замат, ал өзү жыгач складынан кымтып келген, шахтадан чыккан породалардын арасынан чукуп тапкан сынык-сунук тактайлардан кураштырып, отун кепенин жанына кичинекей сөрү жасап алды да, чаардагылардын ичинен биринчи болуп тышта жашоочу болду. Үстүнө эч нерсенин көлөкөсү түшпөгөн сөрүдө чак түштө уктап эс алуу абдан кыйын болгондуктан бүгүн тоо керге салып өгөй атасынан абдан корксо да, анын бүгүн жумуштан саат 3-тө келерин билип туруп, апасынын заргакшап каршы болгонуна карабастан үйгө кирип кроватка жатып алды. Жатканда да кийимчен. Өгөй атасы анын ар кийининен жулкулдатып ойготуп алып, «Эй, ашка жүк, башка жүк», деди. «Сен жакын арада мени өз үйүмдөн кууп чыгат окшойсуң, я?» Зааркана карап турган өгөй атасынын жүндүү кең көкүрөгүн, жоон бурыштар баскан бийик маңдайын, коюу каштарынын арасындагы заары чачыраган көздөрүн, калың эриндерин бала бир сыйра жек көрүү менен карап чыгып, кроваттан акырын жылып түшүп, эшикке бет алды. Далиске чыгуучу босогодо бардыгын көрүп, угуп, эриндери дирилдеп, ыйлап жиберчүдөй бүжүрөп апасы туруптур. Качан ал жанынан өтө берерде тигил анын далысына алаканы менен чап эткире берип калды. Бала буйтап качуунун ордуна жай вурулуп, апасынын жашы куюлууга даяр турган көздөрүнө бул дагы эмнең дегендей тикирее карап, унчукпай вурулуп тышка чыгып, өзүнүн күнгө какталып жаткан жайдак сөрүсүнө барды. Сөрүдө дубалдын түбүндөгү примуска коюлган кичинекей ак мискейдеги саргыч шорпонун бүлкүлдөп кайнап жатканын бир карап, бир топко ойлуу олтурду. Анан ордунан чечкиндүү туруп, эки аттам жердеги тар аллеяга өттү. Аллея менен көпкө жүрдү. Кийин оңго бурулуп, темир жолду кесип өтүп асфальт жолго түштү. Көп өтпөй шаардын чеги бүтүп, созулуп жаткан буудайлуу талаа башталып, бала буудайды аралай кеткен башка бир жолго бурулду. Жол көптөн бери эч ким баспаган көрүнөт. Жазгы жамгырлуу күндөрдү элестеткен аттын, арабанын, эшектин, уйдун, жөө кишинин ылайга өтө аткан издери жатат. Издерге анда-санда буудайлар чыгып, алар бышып калыптыр. Бала бат эле талаага жетип кирип кетти. Ошондо арт жагынан апасынын өзүнө тааныш сүйкүмдүү үнүн укту. «Сардал!» Үнү каргылданып аянычтуу чыкты. Бала бурулуп алыста сапсары өскүлөң буудайдын үстүндө сүзүп келаткан апасынын капкара башын, бийик көтөргөн колундагы желбиреген кара жоолукту көрүп ордунда туруп калды. Апасы көпкө чуркады. Акырында анын өпкөсү көп, кышылдаганы угулуп калды. «Кайт, Сардал!» деди апасы ушул учурда. Бала апасынын оюн түшүнүп, ошол замат тыз коюп качып жөнөдү. Эне менен баланын ортосундагы куугун башталды. «Сардал! Кайт! Сардал!» Апасы бат эле чарчап, акырындап кала баштады. «Сардал!» Бул жолу апасынын үнү узактан угулганын сезип, бала токтоп артын карады. Апасы тээ алыста, жолдун ортосунда далдайып туруп калыптыр. Уулунун кайра токтогонун көрүп, бир аз кооптонуп, ишеничсиз түрдө алга баса баштады. Ал уулунун кайрадан качышын күтүп, андан көзүн албай келатты. Бирок анын ордунан жылбай турганын көрүп, ылдамдай басты. Аябай чарчагандыктан бир жолу мүдүрүлүп катуу жыгылып алды да, ошондо бүт көкүрөгү жүзү чаңга булганып турду. Бирок ал жаактарын жаап калган, үрпөйгөн чачтарын да оңдобостон, бетин арчып көкүрөгүнүн чаңында күйбөстөн, көрдөн чыккандай сүрдүү кейпи менен алга басты. Балага бул таасир этти. Анын жүрөгү бура ооруп, тамагы буула түштү. Өзү да сезбей селмип кадам шилтеп апасын утурлады. Барган сайын ал жакындай берди. Апасы жакындап, анын топурак болгон коюу каштынын астындагы туп-тунук кара көздөрүн даана көргөндө, «Апа!» деп кыйкырып жиберип өзүн алга таштады. Апасы да бар күчүн жыйнап, эки колун алга сунуп чуркап жөнөдү. Алар көз ачып жумганча кошулушту. Анан үстүндөгү асман сыяктуу кең буудайлуу таланын ортосунда чөп баскан эски жолдо эне бала бирин-бири бекем кучакташып, бири-биринин жагымдуу ысыгын сезишип, тааныш жыттарын жытташып, көпкө унчугушпай турушту. Экөө тең көздөрүнүн жаштарын, бири-биринин денесине ысык жаштарын куюлтушуп, секин-секин ыйлап жаткандыктарын жакшы билип турушту. «Эме», деди бир кезде энеси, дале баласынын башын өз көкүрөгүнөн бошотпой. «Ушинтип чечипсиң, мейли. Бирок
Сардар, атаңа баргандан кийин ага мен жөнүндө айтпай эле койчу. Жок, деди энесинин кучагынан бошонуп. Айтам, бардыгын айтам. Сенин жергепиге окшогон үйүңдү, анын ушунчалык жардылыгын, өзүңдүн ырайыңдын азгандыгын, кийген кийимиңдин жупунулугун, кылган түйшүгүңдүн оорлугун, нан жок болуп калган учурларда бирин жууп берип, студенттерден акча алганыңды, өзүңдүн ушунчалык жалгыздыгыңды, ооруканада биргиштеген кир жуучу аялдардан башка сени шаарда эч ким тааныбастыгын, ушунча абалына карабай, күйөөңдүн алган акчасын бүт ичип келип, сени ырайымсыз сабар, бардыгын айтамын. Эне көзүнө толуп чыккан жашын сыгып токтоолук менен, сен минтип мага жардам бере албайсың да, Сардал. Ошондой болсо да, кубатым, сен али эч нерсени түшүнбөйсүң. Эгер билсең, чоң кишилер дагы жаңылышат. Баарынан жаманы, алардын ар бир катасы өтө кымбат баалар менен төлөнөт. Ой, апа, деди бала башын кайрадан апасынын көкүрөгүнө катып. Биз бир кезде кандай бактылуу элек. Өз атам үчөөбүздүн уюбуз, коргонубуз, баалыбыз бар эле. А билесиңби апа? Күтүп алмабыз күзүндө дагы бир жолу гүлдөчү эмес беле? Билесиңби апа, ошону билесиңби? Ордуа, деди апасы болор болбос жылмайып. Бирок дайыма алардын өмөлөрү бушууга үлгүрбөй калуучу. Бат эле суук күз келип, анын артынан кыш түшүп, анын көзүнө жаш толуп чыгып, анысын балага байкатпас үчүн башын түп-түз көтөрүп алыска карады. Көздөрүндөгү мөлтүрөгөн сууларга күндүн нурлары, аппак булуттар, бозомук тарткан асман чагылыша түштү. А эсиңдеби апа? Атам үчөөбүздүн шаарга барып, мага велосипед сатып келгенибиз. Ал азыр ошол бойдон атканада турат. Эгер сени сага келгенимде кайра атама жүрөтпөй коеруңду билсем, менен ошондо эле шаарга ала келет болчумун. Бала бир азга ойго батып унчукпай калды. Кийин деми кысыла: апамай, ошондо эмнеге гана уруштуңар экен? Бардыгын кылган сен. Болбосо кийин деле жарашып алсаңар болмок да. Атам бечара канчалык кечирим сурабады сенден. Күйгө чыкканыңдан кийин деле келип жүрбөдү. Ал турмак быйыл эле жакында эле келбеди. А сен болсо жүрчү Сардар, деди апасы терең дем алып. Сени бир аз узатып коеюн. Эне бала бири-бирине ыкташып, үнсүз сөзсүз жүрүп отурушту. Сардал, деди анан апасы бир топ басышкандан кийин, негедир кыйналып кысталып, сен атаңа айтчы, эртең дем алыш, сени ээрчитип шаарга келсин. Экөөң мени баягы сенин жаңалган велосипедиңе жел толтурган жерибизде, талдын түбүндөгү супада күтсөңөр. Куппу? Апа, деди уулу күтүлбөгөн кубанычын жашыра албай. Бар эме, бар. Эне токтоду. Бала дегенде энесинин көзүн албай, 5-6 кадам кетенчиктеп басып, кийин артына улам-улам кылчактап коюп узай баштады. Эне болсо жолдун ортосунда далдая туруп, уулу сапсары буудайдын арасына таптакыр сиңип кеткиче андан көзүн албай карап тура берди. Бала энесинин башы капкара чекитке окшоп, анан жылып баратканы же токтоп турганы билинбей калгыча барып, кийин токтоп, ботинкаларын чечип, аларды бири-бирине байланыштырып, ийнине илди да, анан шымын тизесине чейин түрүп алып, астедил басып жөнөдү. Анын көңүлү көтөрүңкү болгондуктан жол катар эргип чуркап, же аксан кулак атып ойноп, эс алган жеринде чигирткелерди тиштештирип, буудайдын ичинен көпөлөк же саратан кубалап, жолдон адаша калып жүрүп олтурду. Күн отуруп бараткан кезде буудайлуу талаа бүтүп, ал өзүнө тааныш, бийик, кою камыштар өзгөн сазга чыга келди. Ал ушул жерден буудайдын ичиндеги жолда башка жакка кайрылып, бала камыштардын арасындагы жалгыз аяк жолго кирди. Камыштардын ичинде жаңыдан караңгылык түшө баштап, андагы жапай өрдөктөр жатар конок издешип, ары бери учуп жүрүшүптүр. Бала 3-4 минутадан кийин саздан чыгып, колхозчулардын тамарка жерлерине туш келди. Ал тамарка эгиндерди, кийин кыштактын бактарын, үйлөрүн аралап барып, акырында өздөрүнүн коргонуна келип жетти. Дарбаза негедир ичинен жабылуу экен. Бала тешиктен карап, алмалардын түбүндөгү сөрүдө отурган кемпирди, очокто от жагып жүргөн жаш аялды, велосипедке жел толтуруп жаткан өзү теңдүү баланы көрдү. Өмүрүндө көрбөгөн бул чоочун кишилер аны аябай таң калтырды. Ал бир топко не кыларын билбей, нес болуп туруп, кийин шымынын бага элегин түшүрүп, ботинкаларын колуна алды да өзүнүн кичинекей муштумдары менен дарбазаны акырын коюлады.
Ошол замат коргондун ичинен кепичтерин шырп-шырп үнү кылып, көп өтпөй дарбазанын оор чынжырлары шалдырай түшүп, анын маңдайына ыраң оройлуу жаш аял чыга келди. «Арыбаңыз», деди бала аялдын бир аз сүрдө. «Бар бол, кел». «Келдим. Жакып аке үйдө экен?» Ал негетир атам деп айткысы келбеди. «Жок, соосу карып жүрөт. Эмне ишиң бар эле? Айта бер, мен анын аялы боломун». Бала аялды алая тиктеп туруп калды. Ушул учурда аялдын жанына велосипедин жетелеп бала келди. Сардал баланын жүзүнө карабай туруп, көз кыйыгын велосипедке таштады. Велосипеддин бир аз майышкан урулунан анын өзүнүн экенин тааныды. Ошондо анын кой көздөрүнө жаш толуп чыгып, муну ал берки жат кишилерге көрсөтпөс үчүн артына бурулуп кетти. Беркилер бирин-бири таңдануу менен карап алышып, анан кайрадан дарбазаны жаап алышты. Сардалдын өңдүн өчүп, коргонду бойлой басты. Бурчка жеткенде көчөнүн баш жагынан дабырап келатышкан уйларды, алардын артындагы чаңдын арасында көчөнү жаңырта шаңшып сүйлөп келатышкан балдарды көрүп тык токтоду. Ал ойларды да, алардын ээлерин да таанып, ошол замат өзүн караңгылыкка тартып, дубалга жөлөнүп туруп калды. Анын өзүнүн эски досторунун алдында сууга ыргытылган күчүктөй аянычтуу бүжүрөп тургусу келбеди. Обочорок жерден тойгон курсактарын араң көтөрүшүп, сүт жыттанган желиндерин чайып алтыша, турмуштун марттыгына ыраазы болгондой ныксырай басышып уйлар өтө баштады. Балдар Сардалды байкашпады. Алар козу карындын күн күркүрөгөндө чыгаар-чыкпасы жөнүндө талашка абдан алаксып калышыптыр. Сардал алардын узай түшкөнүн күтүп, ордунан жылбады. Ошол кезде анын так төбөсүнөн тил каткан булбулдун чыяк деген үнү аянычтуу угулду. Бала карай берип, баятан бери байкабаган, дубалдан ашып мөмөлөрүнүн оордугунан төмөн ийилип турган алмашактарын көрдү. Булар алиги өзгөчө жылына 2 рет гүлдөчү эктүү алманын шактары эле. Бала алмалардан ар бир шагын, ар бир чырпыгын сагынып карай баштады. Кокусунан бир ичке шакта таңкы жылдыздай сыяктуу гүлдөр көрүндү. Баланын көздөрүнө кайрадан жаш толду. Эми гүлдөр анын көзүнө булактын түпкүрүнөн көрүнүп жатышкансып, алыстан күңүрттөнүп бири-бирине кошулушуп, акырында бир үзүм ичке булутка окшоду. Бала көз жашын бир сыгып алып жолго чыкты. Ал кыштактын үйлөрүн, бактарын, тамак эгиндерин артка таштап камыштуу сазга жакындады. Ушул жерде ага бир кара ит жолукту. Ит жолдун жээгиндеги өскүлөң чөптүн арасынан ар бери чуркап секирип, коңуз тутуп жеп жүрүптүр. Сардал аны бир азга тааныбай туруп, анан тааныды. Өздөрүнүн ит экен. Ал баланы байкаган жок. Бала итин чакырып алып, өзүнүн кичинекей кезиндегидей аны мойнунан кучактагысы келди. Бирок анда тигини таптакыр ээрчип алышынан коркуп, эгер ээрчисе ага шаарда жашоо кыйын болоорун ойлоп тим болду. Балага иттин азыркы эркин, эчтекеден бейкапар жүрүшү жагып кетти. «Сен дале бактылуу экенсиң», деди ал иттен көзүн албай жай баратып. Бирок кокусунан ит аны байкай калды. Ал ошол замат чуркап келип, балага асылып, анын бети колунан чыттагылап, кыңшылап, ага болгон өзүнүн иттик сагынычын, сүйүүсүн билдире баштады. Буларды көрүп туруп баланын жүрөгү жибип кетти. Ал бир паска итти маңдайынан сылап туруп, «Кетесиң мени менен? Я, кетесиңби?» деп сурады. Ит анын колунан жалап, куйруктарын шыйпаңдатып жооп берди. «Эмесе, жүр», деди бала. Ит чын эле ээрчип жөнөдү. Алар камыштардын арасына киришти. Камыштардын ичи терең, үңкүрдөгүдөй караңгы, тынч экен. Бала сокурларча жолду буту менен таап, колдорун арбаңдатып, бетин камыштардан корголоп, акырында буудайлуу талага чыкты. Ал адегенде буудайдын арасынан өзү келген жолду тапты. Кийин шашпастан шымынын бак электерин кайра түрүп, ботинкаларын ийинине илди. Анан негедир алды жагында жаткан капкара деңиз сыяктанган талааны бир карап алып, чарчап, зарылып ооруй баштаган буттары менен сенделе басып, буудайдын арасына кирип кетти. Айт артынан салдырды. Ушул учурда баланын маңдай тарабындагы алыскы тоолор жактан күн күркүрөп чагылган жаркылдады. Ат үнөргөн асман болсо, буудайдын арасынан чегирткелердей шырылдатып, биринчи тамчылар тама баштады.